Баарына салам, назарыңыздарда Alipay Pro подкасты, сиздер менен мен Адель. Бул подкастта биз жаш өспүрүмдөргө, балдарга билим берүү, тарбия берүү ушул багытта кененирээк кеп кылабыз. Жана ушул сферада белгилүү инсандар, белгилүү адамдар, эксперттер менен сиздер үчүн пайдалуу маек куруп бергенге аракет кылабыз. Ал эми бүгүн биздин студиябыздын коногу билим берүү тармагында иш алып барып жүргөн бизнесмен, Бишкектеги эң алдыңкы окуу борборлорунун бири болгон Эврика окутуу борборунун жана ошондой эле Alipay Pro мугалимдерди өнүктүрүү аянтчасынын негиздөөчүсү, ошондой эле НТС каналынын экс-корреспонденти Тынчтык Кенжебек уулу коногубузда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Иштериңиз кандай? Ден соолугуңуз, маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Жакшы подкаст баштапсыздар. Ийгилик кылабыз. Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Андан эң алгач эле сиздерге мындай суроо бергим келип атат. Сиз негизинен кесибиңиз боюнча мугалим экенсиз да. Андан тышкары ошол билим берүү багытында бир нече өзүңүздүн бизнесиңиз бар экен. Бир жылдары журналист болуп эмгектенип жүрүптүрсүз. Андан чындыгында көп тармактуу инсан экенсиз. Андан негизи көпчүлүккө өзүңүздү ким деп тааныштырасыз өзүңүздү? Туура айтасыз, Адель. Биз ошо студент кезибизден баштап ошо билим берүү тармагында бир аракеттерди кылып жүрөбүз. Корреспондент болуп калганбыз дагы баягы кокустан болуп калган. Ал жумуш аябай сонун болгон. Бирок өзүбүздүн негизи ушу билим берүү тармагында бир жаңылыктарды, жаңы бир методикаларды, жаңы бир орусча подход дейт го, ошолорду киргизген адам катары болсок деген ниеттебиз. Жакшы. Негизи азыр көпчүлүк учурда сиз бизнес менен алектенип келет экенсиз. Тагыраак айтканда, ошо билим берүү тармагында сиздин өзүңүздүн окутуу борборуңуз бар экен. Андан ошол окутуу борбордо окуучуларга, ата-энелерге кандай кызмат көрсөтүлөт? Биздин Эврика окутуу борборубуздун иштеп жатканына быйыл 4-жыл кетип атат. Биз бул жактан ошол мектеп окуучуларына, тактап айтканда, көбүнесе 1-ci, ушу 5-ci класстын аралыгында окуган окуучуларга ошол мектептеги эле предметтерин тез жана сапаттуу түрдө үйрөткөнгө аракет кылабыз да. Эми суроо болушу мүмкүн, мектеп эле үйрөтпөйбү силер эмнеге? Туура суроо, пандемиядан кийин бир чоң маселе келип чыкты да. Балдар окуй албайт, шаар окуй албайт. Бул шаар окуу деген аты жөнөкөй болгону менен заты чоң нерсе да. Адам бала шаар окуй албаса, баарыбыз эле ниет кылабыз да, балабыз кийин ушундай кара жумуш менен эмес, ручка менен, акыл менен акча тапса депчи. Бул шаар окуу ошонун базовый эң негизги керек нерсеси да. Пандемиядан кийин ушул шаар окуу процесси, жосу шаар окуу жөндөмүн окуучулар жоготуп койгондой болду да. Азыр деле ошол муну эпкинип жүрүп атат. Пандемияны эле күнөөлөгөн болбойт. Негизи эле методика, азыркы берилип аткан методика, анан телефон, гаджеттердин чыгышы менен балдардын азыркы учурда мен ушундай айта алам, 50% мектептин 50%, то есть башталгыч класста окугандардын 50% ушул нормативге жетпейт. Айрым окуучулар бар, 3-cü класс тамган толук таанайт. Айрым окуучулар бар, 5-ci класс окуй албайт. Бизге келет ушундай. Кээ бирлер бар, эми айтып кое берели, аты жөнүн айтпагандан кийин, бирок 20-21 жаштагы чоң адамдар келет, окуй албайт, шаар окуй албайт. Ошонун айынан алардын арманын уксаңызчы, шаар окуй албаган себебинен басынат, жакшы жумуштарга кире албайт, түнт болуп өзүн жеп койгон адамдар да. Ушул процесс өтө маанилүү экен да. Анан шаар окуу деген методикасын ошо Эвриканын алкагында негиздеп, учурда ушул методика аркылуу 10 миңден ашык бала окуп, окууга болгон кызыгуусун арттырып, шаар окуу нормативине жетип, ашып, анан башка предметтерге болгон баягы сүйүүсү, кызыгуусу пайда болду да. Ошондой кызмат көрсөтүп келебиз. Ошо курстарыбыз бар, шаар окуу, сулуу кол жазма, математика, англис тили жана башка. Сиз ушул айттыңыз. Шаар окуй албаган балдарды байкадык депчи, пандемияда деп. Анан
ошолордун азыркы учурда эле көп болуп жатабы негизи ошол шар окуй албаган адамдар? Сураганымдын себеби азыр көпчүлүгүбүз айтабыз, мисалы замандын өзгөргөнлүгүнө байланыштуу азыркы жаш өспүрүмдөр дагы өзгөрүп жатат депчи. Баардык нерсе өзгөрүп атат, алар менен бирге өспүрүмдөр дагы өзгөрүп атат депчи. Анан сиз ошол балдар менен иштешип жүргөн инсан катары ушул боюнча өзүңүз кандай ой билдире алат элеңиз? Аябай жакшы суроо болду. Прям жүрөктө жаткан нерсем бар, ошону бөлүшүп кетпесем болбос да. Заман өзгөрдү, туура айтасыз. Биздин билим берүү системасы бул Советтер Союзунда курулган система да. Ага чейин медреселерде окутулуп келген, Советтер Союзунун билим берүү системасы эмненин негизинде курулган? Бул ошол учурдагы идеологиянын негизинде курулган. Ал учурда мындай адамгерчиликке бир уятка байлап, анан коммунизмди курабыз деген идеяга байлап окуткан эле да. Ал учурда сен ушуну окушуң керек десе, керек экен деп окушкан. Экинчиден, ал учурда маалыматтын носитель деп коет, алып жүрүүчүсү мугалим болгон да. Вау деген маалыматтар мугалимдер берген да. Азыр мугалимдер вау деген маалымат бере албай калды. Себеби биздин функциябызды мына гаджеттер ээлеп калды. Демек, мугалимдердин функциясы өзгөрдү. Кандай болуп өзгөрдү? Биз мурунда биринчи негизги максаты, милдети мугалимдин билим берүү болсо, азыр ошо билим берүү үчүнчү этапка жүрдү. Негизги максаты окуучуларга туура багыт берүү. Кечиресиздер. Биринчи максаты окуучуларды окууга шыктандыруу, багыт берүү, туура багыт берүү. Анан билим берүү болуп калды. Азыр кээ бир теманы айттым, мен тарыхчымын. Чарльз Дарвиндин теориясына. Мен айтып койдум, Чарльз Дарвиндин теориясы да ушундай да. Ал ошондой бекен 2 минутта кирип текшерип койдум. Демек биз башкача подход менен беришибиз керек болду да. Биз азыр кылып аткан ишибиз ошондой. Биздин окуторбордо окуучулар кирип келгенде эле мугалимдер жылуу тосуп алышат. Кучактап тосуп алышат, күлүп тосуп алышат, ойноп тосуп алышат. Сабактын жүрүшү бүт оюн менен байланган. 80% оюн аркылуу эле жеткирүүгө аракет кылабыз. Анан бизде эмне окуй келдиң? Уят эмеспи? Ата-энең эл караган жерин, эл караган жүзүн жер каратасың деп биз антпайбыз. Биз кызыктырып аркылуу гана ушул маалыматты бере алабыз да. Берип келебиз. Анан ушул чындап жыйынтык берет. Сон ошо бекеринен сиздин окутуу борборуңуз Бишкектеги алдыңкы окуу борборлорунун катарына кирип атпаса керек. Анан менде мындай суроо пайда болду да, ушул окуу борборду ачуу же ушул тармакта иш алып баруу сиздин балалык кыялыңыз болгонбу? Кичинекей кезиңизден же кийин эле өзүнөн өзү ушундай болуп кеттиби? Туура. Негизи бул окутуу борборду ачуу эмнеге ачтык? Бул менин жеке бир өзүмдүн бир маселемдин негизинен келип чыккан десек болот да. Биз 5-класска чейин жакшы окудук, 5тен кийин окууну таштап койдук. Өзүңүз? Өзүбүз эле кереги жок деп түшүнгөн экенбиз, эми ушул акылыбыз астыгынан бу эмне болгон. Жада калса китепти мындай эски адамдар окуйт деген түшүнүгүм бар. Мен аны шаарга келип түшүндүм, китеп окуш керек экенчи. Ошентип окууну таштап койдук. Таштаганда ушундай деңгээлде болду. 1 жылкы күндөлүгүм жок да. 1 жыл күндөлүк толтурам да. Анан бирок 8-класска жеткенде мен ушундай аңдап түшүндүм, окуу билимсиз адам бул азыркы учурда куралы жок адамдай болуп кеткен да. То есть согуш майданында куралы жок адамга окшоп калат экен. Билим керек экенин түшүндүк, аябай анан аракет кыла баштадык. Оңой болгон жок, ортодо канча жыл пробел болуп кетти. Бирок материалды кубалап жетиш болот экен. Бирок адамдардын оюн өзгөртүш оор болду. Анткени көп эже агайлар 3 окуйт, 2 окуйт дегенде ушу мен тарапты карашчы да. Биз тарапты, бир нече адам эле. Досторуң деле, тааныштарың деле деп койчу да. Ошол ойдон кутулуш оор болду. Анан ошондо өзүбүзгө сөз бергенбиз да. Ушундай мага окшогон начар окуган балдарга бир жардам бере турган нерсе болсо депчи. Эбирки окуторбор ошондой. Мен 100% кепилдик бере алам. Биздин ураан ушундай. Ар бир бала гений.
көп айтат го, генийлик бул ген куйт депчи. Биз ушуну четке кагабыз. Бул албетте чоң теорияны четке кагып атабыз. Бирок биз четке кагып атабыз. Биз айтабыз, ар бир баланы жакшы окутса болот. Болгону туура подход керек. Биз ошентип окутуп атабыз. Кудайга шүгүр 80-90% результат берет. 10% кичине, 10-15% мындай маселе болуп, биз күткөндөй результат болбой калышы мүмкүн. Эми ал анын да көп себептери бар экен. Көбүнчө үй бүлөдөгү тарбия маанилүү экен. Биз изилдеп чыктык. Өзүбүздөн көрүп жүрүп көп кеп андан эмес экен. Бирок ошого карабай дагы азыр биздин программабызды улам жаңылап турабыз. Ошо кыскача ушундай өзүбүздүн бир кайда качандыр бир кезде көйгөйүбүздү чечкенге аракет кылып атабыз. Сиз ошондой эле ойлоп жүрчү экенсиз да, мен ушундай көйгөйүмдү чечип берген бирөө болсо деп, Мен мындай чечип бергенде ушул жаман окуйт, начар окуйт деген окуучуга дагы бир мүмкүнчүлүк берилсе деген. Кудайга шүгүр, бизде окуп кеткен окуучулардын ата-энелери бир айына жок деген 2-3 жолу мындай ата-энелер ыйлап отзыв беришет да. Жана биздин баракчаны деле караса болот. Себеби баланын кээ бирде ушундай себепчи болуп калып атабыз, баары Алладан тагдыр өзгөрүп кетип атат. Начар окуйт эле, жакшы окуп, башка предметтерден жакшы окуп, олимпиада барып жеңип ушундай болуп кетип атат да. Бир шар окуу, аты шар окуу, бирок заты бул окуучуну шыктандыруу, жалпы билимге болгон шыктандыруу болуп кетип атат да. Ошо. Сиз жаңы эле айтып өттүңүз, ошол көйгөйлөрдүн бири ата-энесинин тарбиясы экен депчи. Анан ушул жерден сизге мындай суроо берим келип атат. Өзүңүздүн мындай бала чагыңыздан ошол ата-энеңиздин тарбиясы кандай болгон, сиздин жашооңузда ошол ата-энеңиз сизде кандай сапаттарды, кандай баалуулуктарды калыптандырган сиз үчүн? Сонун суроо. Негизи мен үй бүлөм, ата-энем мени жакшы окутканга болгон аракетин жумшашты. Орто жерден жанагындай пробел болду деп, оюнга кызыгып кетти дегенде аябай. Бирок эң ушул апамдын мага берген эмеси менден үмүтүн үзгөн жок да. Апам байкем анан бир идей болду, мыскал дегендей. Ушул үчөө мага ишене берди да. Бул жакшы окуйт деп эле айтып беришти. Күндөлүгүндө 3-төр бар. Бул 5ке окуйт деп эле айтып беришти да. Демек алардын мага болгон ишеничи мени кайра мындай бир жакшы окушума себепчи болду да. Анан мен кайра жакшы окуп баштаганда, аракет кылып баштаганда ошолор мага жөлөк таякты болуп берди да. Ошон үчүн ата-эненин колдоосу өтө маанилүү дейм да. Бир нерсеси баланын окшошпой калса эле болду, болбойт деп койбош керек деп ойлойм да. Өзгөрүүгө эч качан кеч эмес да. Анан мындай журналист болуп иштеп жүрүп, эмне себептен ошону таштап кеттиңиз? Көпчүлүгүнө кызык болуш керек. Ошол жакшы суроо. Мен журналистиканы таштаганда мага эң чоң таарынган адам атам болду да. Себеби мага журналист болушу өзүм деле билген эмесмин, бирок кадыр бар экен. Мен эле кадыр баркай болбостон, мен тааныштарым да через меня кадыр баркай болуш экен. Көп киши таарынды да, жийиндисиң го. Сонун жерде иштеп отуруп, эмне ачам дедиң деп окутуудан жакшы ушуну ачам деп кетип калдым депчи. Себептери, бир нече себептер болду. Бирок негизги себеп ошо жүрөктө максат бар эле да. Ошол кое бербей койду окшойт. Кайра эле айланып келип ушуга келдик да. Билим берүү тармагы мен үчүн мындай бир баары бир жакын чөйрө болуп туруп алды да. Ошол анан таарынгандар бирок азыр таарыныш жазылып аябай туура болсун деп калышты. Максат болду деп атпайсызбы? Ошол азыр эми ошол максатыңыздын балким үзүрүн көрүп атасыз. Ошол кездеги чечимиңизденчи? Анан ошо журналистиканы таштап, эмне себептен көп тармактар бар да бизнестин, мисалы балдар көбүнчө машина бизнеске өтүп кетишет, соода саттык дегендей. Эмнеге ошо билим берүү тармагында именно бизнес ачтыңыздар? Негизи бизнес ачалы, же акча табалы деген ой деле мындай бир второстепенно болгон да. Биздин бир алек болсо болгон да, биринчи алек болсо кийин жакшы пайда берсе экен деп ниет менен баштаганбыз. Анан кийин ушу бюджет керек экенин түшүндүк. 'Түшүндүк. 'Негизги максатыбыз 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 'Негизги максатыбыз
негизги эвриканын максатын айтайын. Эми эвриканын максаты ушу негиздөөчүнүн максатына байланган экен. Начар окуган балдарга туура багыт көрсөтүү, аларды шыктандыруу, аларды окутуу. Начар окуган окуучуларды жакшы окутуу деген ушундай бир максатыбыз бар да. Эмнеге начар окуган окуучу жакшы окуй албайт? Эмнеге окубашы керек жана коомчулук тараптан эмнеге ошондой, бул начар окуйт да деген бир мамиле болушу керек. Ошол нерсенин тегерегинде изилденген ыкмабыз, метод, методика да болсо. Методикабыз көбү мындай окуучуларды кызыктыруу менен окууга байлаган методика. Шаар окуунун 80% оюн. Ойнотот эле шаар окуп калган кантип билбейт. Моралына сен окушуң керек, окубасаң мындай деп биздин окутобурдан мындай таңылуу жок. Кызыктыруу окутуу. Кызыккан адамды өзү бир нерсе кылыш болот. Ошонун экинчи нерсеси ошол өзгөчөлүк, анан эң негизги ошо өзгөчөлүгүбүз курстарыбыз бир новаторский подход менен болгон. Балдарды окутуп аткан курстарыбыз жаңы подход менен болгон үчүн ошон үчүн 4-жыл иштеп атабыз. Сиз методика деп айтып кеттиңиздер. Бизди таң калтырган нерсе ошол, мисалы шаар окуу курсун алсак, 14 күндө ошол атайын методиканын негизинде балдарды шаар окутуп алардын көйгөйүн чечет экенсиздер да. Ушул жерден менимче көп адамдарда суроо пайда болот. Мисалы 4-класс, 5-класс окуучу болсо, ал 4-5 жылдан бери көйгөйүн чече албай, окубай жүрүп кантип эле 14 күндө бияка келип окуп калат. Ошол суроомдай кандай бир сыр барбы методикага? Ар бир ата-эне ушул суроону берет. Силер жана 10 күндө миллион таптырам дегенде эле обещанияны бересиңер го депчи. Мындайдан биз реалдуу нерсени обещать этебиз. 14 күндө жөн 14 күн эмес. Бул 14 күн катары менен интенсив, күндө окушат. Ошон үчүн результатка чыгат да. Мектепте эмнеге окуучу шаар окуй калышы мүмкүн? Ошого кайрылсак биринчи. Себептер көп, бир нече болушу мүмкүн, бирок негизги ушул себеп, негизги себептерин айтайын, бул мурдагы Советтер Союзунан калып калган система. Аны жамандайм, мен Советтер Союзунун билим берүү системасын аябай эффективдүү болгон учурда ал актуалдуулугун жоготту. Жаңы ыкма керек, жаңы подход керек. Система ошол, бирок азыркы балдар башка. Z, альфа поколениясы деп атпайбы? Буларга тапшырма четко берилиш керек. Мурун үй жыйнап кой десе, сиз барып үйдү жыйнап коет элеңиз, залды жыйнап, шыпыры, бедишүүбү. Азыр ал түшүнбөйт. Бала кылгысы келбегенден эмес, түшүнбөйт. Үй жыйнап койсо, ушунун эмнесин кылам деп ойлонот. Бул түшүнүк сиз экөөбүздө деле кичинеден бар да. Аларга четко бериш керек. Конкретика керек. Адел үйгө барасыз. Залда стол бар. Ошол столдун үстүн сүртүп, кургактап, анан гүлдөргө суу куюп, анан жана кухня бар. Кухнядан үстүндөгү алты чынын жууп, чайкап, анан ордуна илип коебуз. Ушундай тапшырма, конкретика. Үчүнчү, болгон окуучулар көп, мугалим аз. Биякта ошондо бир группада канча бала окутасыздар? Биз бир группада 7 бала окутабыз. Негизи 5-7 бала. Школдо 20-40ка чейин болуппу? 40 бала болгон школдо мен өзүм школдо иштегем. 100% кепилдик бере алам да, артта отурган балдарга жетпейт, жана жетишпейсиң. 40 бала болгон жетиши мүмкүн эмес. 20дан көп болгондо эле уже жетиш оор да. Жөн эле кароодан калып эле окубай калдык. Биз ошонун баарын комплекстүү түрдө 14 күндө беребиз. Группада аз болот. 5-7 гана окуучу. Анан эң негизгиси биз 7 күн биз алгач балага анализ кылабыз. Неге шаар окубай? Ар кимдики ар кандай. Анан ошого караша чечим беребиз. 14 күндө биз ошол башында анализ кылабыз. Эмне себептен окуучу начар окуйт? Себептерин тактап алгандан кийин диагностика өзүбүздүн баракчабыз бар.
ошого чечимдерди маңдайына жазабыз. Биздики новаторский эмне ыкмалар деп ойлошу мүмкүн. Мисалы бирөөсүн айта кетейин. Окуп атканда окуучулар жана тамгаларды кайта окуйт го. Ата дагы эмне ушинтип артка кайта окуган текстин кантип көйгөйүн чечет ойлондук да. Көрсө туура дем алыш керек экен. НТСтен ушинтип туура дем алып үйрөнүп калдык эле. Диафрагмага, өпкөгө дем, өпкөгө эмес диафрагмага курсакка дем алсак көбүрөөк батат экен. Анан ата дебей, ата деп окуп калды. Ушул сыяктуу биздин подходдор. Жөнөкөй эле подходдор, бирок иштей турган. Көзгө көнүгүү деген мектептен ким көзгө көнүгүп жатыр? Эч ким биз жок. Бизде көзгө көнүгүп жатат, колго көнүгүп жатат. Биз ошентип диагностика коюп, чечимдерин жазып, анан 7 күн баланын көйгөйлөрүнө иштей беребиз. Бирөөгө внимание жетпей калышы мүмкүн. Бирөөгө методика жакшы иштеши мүмкүн. Бирөөгө жана башка. Ошолорду иштейбиз. Калган 14 күн, калган 7 күн шар окуусуна иштейбиз. Көйгөй чечилди, шар окубат эле. Кээ бирлер болот аябай көйгөйлөр. Биз көбүнчө мындай психический көйгөйлөргө ошо кээ бирлер 14 күн ичине жетпей калат. А так ошол 10 миң бала дедик. Ушунун баары эле ушул методика менен үйрөнүп атышат. Калдуу деп айттыңыздар. Биз буларды билим берүү министрлиги тарабынан автордук укукка ээ экенин дагы билебиз. Анан ушул методикалар жөндөн-жөн пайда болуп калбайт да. Ошого кантип пайда болду? Кантип ойлоп табасыздар? Биринчи көйгөй пайда болот. Окуй албайт, шар окуй албайт, сулуу жаза албайт. Мисалы дагы бир азыр методика киргизип атабыз. Эми бул азырынча сыр болуп турсун, бирок бул методика мукмуш методика. Ар бир баланы отличник кылабыз. Буюрса. Көйгөй бар, ошо көйгөйгө чечим издей баштайбыз. Бирок биз чечимди бир рамканын ичинен издебейбиз. Кээ бирде чыгабыз. Жана эле диафрагма дем алууну ким ойлонот да? Көзгө көнүгүү, колго көнүгүү, жана башка. Анан ошо изилдеп, ага чечимдерин карайбыз. Өзүбүз эле ойлоп калбайбыз, окуйбуз. Көп жерлерди карайбыз. Анан ошонун негизинде бир ыкманы түзүп чыгып, анан балдарга иштете баштайбыз. Дароо эле иштеп кетпейт. Иштетебиз, анан бир жагы жагат, бир жагы болот, бир жагы болбойт, болбогон алабыз, болгон жакшыртабыз. Ошентип анан методика пайда болот. Жогоруда да айтып өттүк, замандын өзгөрүүсүнө ылайык окуучулар да өзгөрүп атат деп. Ошол сиз айтып аткан ыкмалар да өзгөрүп атат. Анан заманбап мындай баса берилип кандай ыкмаларды айта аласыздар? Негизи көпчүлүк ушинтип ойлойт да, заманбап десе технологияны ойлоп келет. Бул да бар бизде. Бирок биз заманбап дегенде бир нерсени камтыдык. Азыр эмне муктаж болду? Адамдар эмнеге муктаж? Адамдар эмнеге азыр көп эс алат? Адамдар азыр эмнеге мындай чопо жасаган барып атат, акча төлөп. Эгер ушу чопо жасап жаса керек, эмнеге? Мамиле, жеке мамилеге муктаж болуп атат. Эмоция. Орусча индивидуальный подход дейт го. Ошонубуз биздики заманбап дейбиз. Жети окуучу отурат бир бала. Мугалимimiz жети окуучунун ата энеси тууралуу маалымат алат, окуучу тууралуу болгон маалымат. Ал окуучунун уктап атып, басып атып турат, мугалим ошол окуучу тууралуу ойлонот. Эмне кылса экен? Анан мындай бир барьер бар го, мугалим менен окуучунун ортосунда бир барьер бар го, бизде жок. Мугалим окуучу кичинекей болсо, биз ошого чөгөлөп отуруп сабак бер деген маанини беребиз. Прям чөгөлөп отур деп түз маани, кыйыр маани да. Ошону да билбейсиң. Окуучунун деңгээлине. Ошону да билбейсиң, ошону эмгече үйрөнгөнбүзсүң деген кеп жок да. Билбейсиң, билбесе кызыктырат үйрөнүп. Бул эч нерсе эмес, көйгөй эмес деп. Заманбап методикабызды ушуну айтабыз. Көп заманбап деселе бир интерактивный панелдерди ойлонушат, жана башкалар. Биз ушуну менен результат берет. Интерактивдүү панель, интерактивдүү доска, жана башкаларды колдонобуз да. Бирок ошону менен чектелгендерди көп эле көрүп жүрөбүз. Результат анча эмес. Заманбап ыкма деп сураганын себеби мындай болду да. Азыр өзгөчө пандемиядан кийин онлайн окутуу мындай өнүгүп атат да.
Анан ошо кичинекей балдар болсо дагы шаар окуудабы же балким деги эле силердин окуу борбордо окуу онлайн окутууга кандай карайсыздар? Ошону колдоносуздарбы онлайн окутууну? Онлайн окутууну колдонобуз. Сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм. Көпчүлүк ортомундан нарылар мындай ойлошот да, мындай телефондон билим алган болбойт го деп. Эми анча жакшы эмес болот, конечно, мындай бир живой өткөндөн дөйгүдөй болбойт, бирок болот. Бизде шаар окууму эле онлайн уже жакында түзүп атабыз. Ал атайын мобилдик тиркеме түзүлгөн. Ошол мобилдик тиркемеде азыр окуучулар эмнени көрүп атат? Жаш балдар эмнени көрүп атат? Кыска видеолорду көрүп атат, кызыктуу анимация менен берди. Ошондой кылып түзүп атабыз. Бирок биз максатсыз нерсени көрсөтпөйбүз, биз шаар окууну беребиз. Болот экен, эми оңой болгон жок, бирок түзүп атабыз. Сулуу кол жазманда ошону түзүп атабыз. Жана жаңы түзүп аткан методикабызды ошону түзүп атабыз. Бала эмне болот? Окуучу отурат кечинде, тиркемеге кирет, оюну да бар ичинде. Шаар окууга тийиштүү оюндар бар. Оюн ойнойт, видеону көрөт, акырында результат менен чыгат. Мен бир методисттин китебин окуп калып, ошол жерден бир мындай ойду окудум эле да. Ал айтат: мурда окуучуларды сабакка кызыктырган оңой болчу депчи, себеби гаджеттер жок мезгилинде. Алар эмне кылышчу? Алар ата-энесине огороддо жардам беришчү же мал багышып жардам беришчү. Анан ошолордун фонунда балдар мал карагандан көрө же огороддон иштеп же ата-энесине жардам бергенден көрө ал достору менен мектепте кызыктуу сабак бир нерсе үйрөнгөн, аларга кызыктуу болчу дейт да. Анан азыркы балдарды силер кызыктырып көргүлө дейт да, аракет кылып көргүлө. Алардын телефондогу дүйнөсү канчалык эсе кызыктуу дейт да. Анан ошол дүйнөнү көрүп аткан баланы сиз өзүңүздүн кызыксыз сабагыңызга кантип алып келесиз дейт да. Анан ошол көйгөйдү кантип чечет? Ушул боюнча Эврика окутуу бербери кандай иш алып барат? Сону муну толук чечтик деп айта албайбыз, муну чечиш оор маселе. Бирок туура айтасыз. TikTok'та отурат мисалы. TikTok'та бир 30 секунддук видеодон бала 10 жолу эмоциясын өзгөртүп экен. Бул зыян биринчиден. Бирок ошон үчүн кайра эмоция берип аткан үчүн биз ошону жабышып атабыз да ошого. А ошол эмоцияны жашоодон ала албайт да. Жашоодон бир эмоцияны алыш үчүн күн керек болот, көп нерсе керек болот. Кээ бирде окутуу борборду ачып ушундай бир результат болду деп монтип эмоциясы 3 жыл керек болду мисалы. Эми сабактан кантип ошол эмоцияны берсе болот? Сабак кызыктуу болуш керек. Анан сабактын эң негизгиси менин билишимче актуалдуу. Актуалдуулугу окуучуларга ачылып бериш керек. Мен мектепте иштегенде отпоймунбу? Ошол жакта мен тарыхты келип сурадым да. Тарых предмети боюнча 11-класстар Рим цифрасын билбейт экен. Эми бул эмне дейт? Бул тарыхты таптакыр билбейт деген. Бар айрымдар бар экен, өз алдынча кызыгып жүргөн, жалпы жөн. Ошондон нөлдөн баштап үйрөткөнгө аракет кылдык да. Анан алар деле ушул эле көйгөйдө болчу да. Кирип келгенде сабактан мени карап туруп эле анан ушундай бир состояние апатии дейт го. Апатия бул абсолютное безразличие дейт. Эч нерсе кызыгуу жок, телефонду ачып ушунда отурушат эле. Анан бир жыл, 2 жылда ошону өзгөрткөнгө бир кандай десем, кандайдыр бир деңгээлде өзгөрткөнгө жетиштик. Кантип жетиштик? Телефондо кандай кызык болсо, мен ошолордун ичинде кызыктуураак болушум керек болду. Ал эмнеди кантип кызыктуу? Мен кызыктуу болушум керек. Экинчиден, менин темам кызыктуу болуш керек. Биринчи сурадым, тарыхты эмнеге окуйсуңар деп. Тарыхты эмнеге окуйсуң? Физика керек, математика кошконго жашооңор керек, химия керек, баардык предметтер керек экен. Тарыхты эмнеге окуйсуң десек, бирөө жооп берген жок. Жанагысы кийин башкага айтып элем. Эч ким жооп бере алган жок да. Тарыхты эмне деди? Ата бабалардын басып өткөн жолун окуп билиш үчүн үйрөнөбүз. Ошондой чечмеленет го. Мен суроо бердим. Ата бабалардын басып өткөн жолун окуп эмне кыласың? Сага эмне пайдасы?
Мектепте берилип аткан ар бир предмет окуучунун жашоосуна пайда тийиш керек. Ошон үчүн окуйбуз да. Эми ата бабаң басып өттү, эмне кереги бар? Десем, билбейбиз. Эч ким билбейт. Демек, бул алардын түшүнүгүндө тарых госэкзаменинен өтүш үчүн эле керек. Анан ушуну кантип мен бир жеткирен аракет кылдым. Алюминий изим бар го. Ошонун сыртына алып салып, анан барып анан эмеге розеткага сайкыладым. Да вы чё, ага, деп ушинтип болбойт да дешти. Эмнеге дедим? Ток урат деди. Кайдан билесиң? Ата-энем айткан деди. Кээ бирлери мен башыман өткөн деди. Тарых ушул деди. Тарых деди ата-энең айткан де, бого колуңду сайба, тогур өлөсүң, Тарых ушул. Басып өткөн жол кемчиликтер болду да. Өлкөбүздө, саясатта, маданиятта жана башка жакта, жеке бир инсанда, ошо кылгандык айта алаба? Тогурбайт сен. Кылып көрүп, кээ бирлер мен кылып көргөнчө кылмам. Бул деле тарых. Кылып көргөн прошлое, өткөн. Эми кылбайт. Тарыхты ушун үчүн окуйбуз. Ар бир темада силер өзүңөргө керектүү, пайдалуу нерселерди ала аласыңар. Жашоого пайдалуу нерселер. Деп тарыхка кызыктырдым. Өзүм кызыктуу болушум керек болду эле, как личный бир личность катары. А мен ишкерлик менен алектенем да. Ошол багыт менен кызыктырып көрдүм. Сабак учурунда ошо темаларды, ошо алар эмне кызат, ошо бай болуп кеткен кызыгышат экен алар. Ошолорго акырын байлап өттүн темалар да. Анан заманбап технологиялар аркылуу мисалы тарых боюнча китепти эле окутуп жаттата бербей, сабактар бар тарых боюнча. Сонун жеңил, бирок четко түшүнөсүң. Ошолор жиберип койду. Мен отуруп 45 мүнөт тема түшүндүргөн жок. Мен аларды ачып, жыргап, сүйлөшүп, күлүп, каткырып, актуалдуу болгон күлүп атып, тамашалап деп жеткирип теманы. Анан түшүндүрүп, кыска теманы түшүндүрөм 5-8 мүнөткө түшүндүрөм. Кыргыз каганаты деп. 5-8 мүнөт эле кыргыз каганатын дөөлөтүн, улуу кыргыз дөөлөтүн түшүндүрөм да. Калган учурда багыт берем. Ошактан алсам болот. Вообще сон. Анан эртеси күнү бекитип коебуз. Эврика окторбору кантип ушуну справляется деп атпайсызбы? Мен ошол нерсени көрүп, анан ошол жака окторборго алып келебиз. Окторбордо мугалимдер окуучуга бир кызык личность болуп бериш керек. Мектепте сабак берип баштаган экинчи күнү мен дагы мораль менен баштадым да. Мен билбейм эми өзүм деле, биринчи жолу мектепке бардым. Анан орус класстарга сабак берет элем. Орус мүнөздөр да бетке айтышат. Окуш керек, ушундай деп атсам, бир кыз чыкты да. Эмне окуш керек деп. Анан айттым, силердин ата-энеңер бүтүп атат силерден. Ата-энеңер үмүттөнүп атат. Ата-энеңер силерди кийинтип ушул жака жиберип, курсаңар тугузуп, ушу кызым окусун деп жиберип атат. Эми ар бирин расход эсептеп берет. Силерди бир жылга канча расход кетет билесиңби? Ооздор ачат. Ушунун баарын камсытып атат. Эмнеге окуп атасыздар десем, ал окуучу айтты, биз тандаган эмеспиз дейт. Биздин ата-энебиз, мен бул төрөлүүнү мен чечкен эмесмин. Биздин ата-энебиз чечкен. Ошон үчүн биздин проблема эмес. Көңүл сыртында калган, тепсеңдиде калган. Канча жыл көңүл сыртында калып, булар барбы жок, бул көңүлдө уруп койгон жок да. Эс алышкан жок булар. Булар улам өзүнүн билимин жаңылаган жок. Буларга эч ким дух берген жок, шык берген жок. Анан 2010 баштап жана болсо буларды басын ташташты. Бул окуучу бир нерсе болуп калса эле мугалимди күнөөрөп, жумуштан айдап, соттой атып, мугалимдердин кадыр баркын ушундай түшүп салды. Аябай түшүп салды. Буну окуучулар пайдаланат. Эми алар кичинекей болот, бирок пайдаланат. Анан эмне кыламыз? Эч нерсе кыла албайсың. Чыгып алып жамандайсың, жаман көрөсүң. Ошентип атам, ошол жаман мындай жакшы эмес ниеттин негизинде баарына кайыл болгон мугалимдердин себебинен ушу билим берүү жакшы болбой калды деп жеке эле менин көз карашым. Сынбаса мугалимдер негативден чыгаруу, демек эң негизги азыр функция бул мугалимдерди негативден чыгарып,
аларга көңүл бурушубуз керек экен да. Ошону кылып баштадык. Биз 200ге жакын, 150ге жакын мугалим эс алдырдык. 250ден ашык мугалим иш чара уюштурдук. Жандуу. 500ден мугалимди окутуп бүткөн бир эжебизге о Баткенге барып келдик. Ал эжебиз тура калса ушул биздин долбоорго катышкан. Ушул долбоор аркылуу ал эжени бир жашоосунун кандайдыр деңгээлде өзгөрүүлөр болуп кетти. Бул материалдык жактан, моралдык жактан өзгөрүүлөр болупту. Материалдык жактан дегени кандай? Ушул биздин методикалар үйрөнүү аркылуу ал эже өзү дагы ушундай балдарды окутуу, центрларды ачып, көз ачылып болот экен депчи. Экинчиси ушул биздин долбоордо ушундай бир жыбыл мамилени бизден көрүптү. Мугалимдер болгон биз эми болушунча аракет кылабыз. Материалдык жагынан ноутбук беребиз. Мамилесин дагы, методикасын дагы. Аябай мындай көзүм ачылды дейт. Баштап мен жанымда да көрдүм. Ушул ишти мен аларды сүйүп калдым. Ушул отзывын ошол эле Алипептин баракчасында. Мен мурун барат элем дейт, жөн эле бир нерсе кылганы 45 өтпөйт эле дейт да. Ал жетти. Мен баратканда ашаан дүйсөм деп мисалы дейт. Ушундай жакшы көрүнөт. Алар ошондой дейт. Ошол эжеге жеттикпи, ошол эженин деңгээлине жеттикпи? Чыныгы дегеничи. Менин үчүн мугалимдер да результаты жакшы болот, окушудан да результат. Ушул эки багытта иштеп атабыз. Аракетибизди кылып атабыз. Чындыгында азыр ошо Кыргызстандагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири менен иш алып барып жатсыздар. Анан азыркы ошол сиздин Эврика окутуу борборуңуз, мугалимдер менен иштөөчү аянтча Алипе Про, сиз ушуларды 10 жылдын аралыгында кандай деңгээлде элестетесиз? 10 жылдан кийинки аларды. Жакшы. Эң негизгиси мына конкреттүү мондой деп айтпай эле коеюн, бирок эң негизгиси бир пайда жеткирсек деген ниетибиз бар. Мамлекетибиз, менин жеке пикирим, азыр бир жакшы жолго түшүп баратабыз. Ошол сыяктуу эле билим берүү дагы ушундай өнүксөк деген ниеттебиз. Ошонун бир бурчун тартабызбы, кандайдыр бир пайызына бир жардамыбыз тийип калган болсо, биздин максат ошол. Ошо билим берүүнү өзгөртүүдө эле ушул негизги окуучу, мугалимдер, методика, билим берүү системасы ушулар экен да. Ошонун аркасында аракет кылып атабыз. Мындан да көбөйтүп кыла беребиз деген ишеничтебиз. Биздин ушул Instagram баракчаларыбызды көрөрмандар көрүп карап турган болсо, улам жаңы жаңылыктар чыгып турат. Ошол жактан угуп, билип, көрүп, баалап турушса болот. Дыштык агай, сизге чоң рахмат. Биздин студияга келип, убактыңызды бөлүп, ушундай асыл ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы Кыргызстандын билимине, билим деңгээлине сиз айткандай кичине болсо дагы пайдаңыздарды тийгизип, дагы да көп чоң проекттерди ишке ашырып жүрө бериңиздер. Рахмат, буюрса. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип жакшы подкаст баштап, ушуну керектүү адамдарга жеткирели деген ниетиңиздер. Ушуну менен Алипе Про подкасты жыйынтыкталды. Алипе Про подкастында биз жаштарга, балдарга билим берүү, тарбия берүү ушул темаларда кеп курабыз. Мындан кийин биздин спикерлер катарында сиз кимди көргүңүз келет, аны комментарийге жазып койсоңуз болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.